Легендарлуу казакстандык саякатчы Сарсенбай Катырашев жаңы саякатка аттанууда. Бул жолу пенсионер Европаны жөө басып өтүүнү көздөөдө. Багыт Сербия, Венгрия, Австрия, Германия жана Франция аркылуу өтөт. 2 айдын ичинде ал 2000 чакырым жолду басып өтүшү керек. Бул 76 жаштагы аксакалдын дүйнөлүк марафонунун 4-чү этабы. Буга чейин ал Казакстан, Туркия, Монголия, Кытай боюнча жөө жүрүштөрдү жасап, сергек жашоо образын, маданияты жана өлкөнүн туризмин пропагандалаган. Саякатын аяктагандан кийин Сарсенбай Катырашев Казакстанга кайтып келип, 2027 жылга пландаштырылган кийинки этапка даярданат. Белгилей кетсек, анын жетишкендиктери Казакстан рекорддор китебине киргизилген. Пенсионердин жаңы максаты Гиннестин китебине кирүү. Одан арга жалгастырып, Америка Курама Штаты. Кийинки этап АКШ аркылуу өтүп, Атлантика океанынын жээгинде аяктайт. Андан кийин Африканы жана башка континенттерди жөө кыдырам. Ошентип саякатымды 41 000 чакырым белгисинде аяктайм. Бул экватордун узундугунан бир аз көбүрөөк. Мен жалгыз кетүүдөн коркпойм. Мени бардык жерде өз кишисиндей тосуп алышат. Узун болуу керек. Бәрде туускан бауырымыз, бир ананын курсагынан чыккан нече коркамыз.